Коопсуз шаар долбоорунун алкагында Жалал Абад шаарындагы 12 көчөнүн кесилиштерине камералар орнотулууда. Учурда ага кошумча тийиштүү жол белгилери коюлуп, кийинки жумадан тарта жол чийиндилери сызылмакчы. Долбоор качан ишке берилери азырынча белгисиз. Санвин интеллект деген жоопкерчилиги чектелген коом тарабынан жүргүзүлүп атат да, бул Кытай эл республикасыныкы. Ошолор менен сүйлөшкөнүбүздө бир жумалык мөөнөт ичинде бардык тийиштүү мамаларды орнотулуп бүткөндөн кийин, камераларды бардыгын орнотуп, алар да кошуп орнотуп бүткөндөн кийин, андан кийин буну Ички иштер министрлиги, республикалык жол коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгы бардыгы менен биргеликте сүйлөшүп, анан кийин тесттик режим деп коет экен. Ошону 2-3 күнбү бир жумалык мөөнөттө сынап көрөт экен, сыноо мөөнөтү болот экен. Ошону бүткөндөн кийин анан ишке киргизүү аракеттери жүргүзүлөт. Долбоордун алкагында Жалал Абад облусу боюнча 48 жерге камералар орнотулат. Бишкек Ош жолунун Жалал Абаддагы участкасына 30, Жалал Абад Казарман жолунда 6 жерге көзөмөл аппараттары коюлууда. Адистер долбоор ишке кирсе, жолдо жүрүү коопсуздугу сакталып, жол эрежесин көзөмөлдөгөн кызматкерлердин иши жеңилдей турганын айтышат. Себеби облус аймагында 111 кызматкер жол коопсуздугун көзөмөлдөйт. Камералардын орнотулушу эми өзүңүздөргө белгилүү болгон азыркы убакта жол кыймылын коопсуздук камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери жетишсиз санда болгонуна байланыштуу жол кыймылын коопсуздугун камсыз кылууда, жол транспорт кырсыктарынын алдын алууда чоң пайда иштейт. Мисалы Бишкек Ош жолуна Жалал Абад Казарман жолу бул ылдамдыкты ашырып айдаган айдоочуларга карата ошолорго карата коюлган. Коопсуз шаар 2 долбоорунун алкагында коюлган видео байкоолор айдоочулар арасында түрдүү пикирлерди жаратты. Айрымдары коопсуздук сакталарына үмүт артса, башкалары жолдор талапка жооп бербестигин айтышат. Шарттар жок да, бизде жооп бербейт да. 2 машина зорго батат, ал жерге бир столбо коюп, 4 камера коюп коет. Пробка болот, башка болот. Жооп бербейт да жолдор бизде жолдор тар да. Камера коюлган ал жакшы нерсе да, негизичи. Камераны бизде не дегенде көп мындай чоңураак машина мингендер светофорго карабайт, кызылга бардык айдай беришет. Камера коюлган ошону бардыгына бирдей мыйзам коюлса жакшы да. Анан кийин баргандан кийин деле дагы тааныш билиш кылып ийгени болбосо керек дейм. Бардыгы мыйзам чегинде болсо жакшы болот. Бардыгын штрафы ордорунда келип жакшы негизи колдойбуз. Бир эсепте жакшы. Тартип болот, интизам болот. Ана баа кокустуктар болбойт. Ал жакшы, каршы эмеспиз. Тезирээк ишке түшүрүш керек муну. Камера орнотулганы жакшы, бирок биринчиден жолду түздөш керек, анан полосалар чызыш керек, анан коопсуздук иштеш керек да. Аз жол жооп бербейт стандартта мына. Көрүп атасыздар. Барыкча чызыгы жок. Ал эми Коопсуз шаар 2 долбоорун уткан кытайлык компания 7 облус, 7 шаар жана 73 калк жашаган аймакка видео көзөмөл коюп, жалпысынан 306 аппарат орнотушу керек. Коопсуз шаар Бишкекте 2019-жылы февралда ишке берилип, март айынан тартып жол эрежесин бузгандарга айып салына баштаган. Акылай Карабаева, Аскар Маматсаков, Регион.